Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз Назик айым подкаст кайрадан сиздер менен биргеликте. Ассаламу алейкум, ассалайым. Биздин подкастыбызга кош келиптирсиз. Алейкум ассалам. Негизи азыркы учурда аябай эле актуал болуп жаткан тема боюнча кеңешүүлөшсөк болот сиз менен. Ал эмне десеңиз, азыркы учурда зордук зомбулук боюнча. Азыр көп эле билет, айтурган өзүн өлтүрүп алды десе, дагы бир тарап өз жанын негизи ал өзүн өлтүрмөк эмес, жолдошу эле аны көгөртүп урупсап, ушул деңгээлге жеткирди, күйөөсү себепчи, күнөөлүү ошол деп. Эч ким эч нерсени көргөн эмес, эч ким эч нерсени билбейт, бирок болгону гана божомолдор бар да. Сиздин оюңуз кандай? Ушул эмне үчүн зомбулук ушул күнгө чейин токтобой, барган сайын күчөгөндөн күчөп баратат? Бул тема боюнча негизи зомбулук буга чейин эле буга чейин подкасттар болгон. Жок, негизи боло эле келет. Болгону азыркы мындай интернеттин өтө өнүккөнү аларды көбүрөөк мындай бир маалыматтын өлүптүр деген маалымат элге баттырайт да. Ошонун мындай көбүрөөк бат тарап кетүүсүнөн болуп атат. Мисалы, бул эми мурдадан эле болуп аткан. Просто биз интернет жок малда балким билбегенбиз. Андай зордук зомбулукту токтотуу үчүн биз деген ал эркектер деген баланы аялын урбаш керек, же болбосо аялдар зордук зомбулукка калып атат деп айткандан мурда эмне үчүн аял зордук зомбулук болуп атса чыдап отурат, же болбосо эркек эмне үчүн зордук зомбулукка барып атат дегенде анын түбү эмнеде жатат, ошону биз анализдемейинче, же болбосо ошону токтотмоюнча эч качан андай зордук зомбулукту токтотуу мүмкүн эмес. Себеби адам эмоционалдык тараптан жетилбесе эгерде адам, ал таптакыр адам өзүн анализдей албайт. Ал кезде катуу ачуусу келген кезде ал автоматтуу түрдө иш аракетке барат. Андай адам робот дейбиз го. Ал өзүн кармай албайт. Автоматтуу түрдө барат ал нерсеге. Автоматтуу түрдө өлүмгө чейин барып коюшу мүмкүн, өзү билбеген абалда. Себеби адам эмоционалдык тараптан жетилбеген болсо, өспөгөн болсо, же болбосо өнүкпөгөн болсо, анда анын акылы, анын эмоциясы акылын башкарып калат да. Ага караганда эмоция бийик болуп калат. Акыл эмес, эмоцияны басып калат, мындай айтканда. Ошонун аркасынан ушундай абалга келет. Бунун түбү ал аялды дагы, же болбосо эркекти дагы ата эне кичинекей кезинде зомбулукка алган деген сөз да ал. Анын аркасында ошол нерсе турат. Ал үчүн энелер балдарын уруудан биринчи ата эне баланы сабоодон, уруудан токтоо керек. Эгерде аялга болгон зулумду токтотуунун алдында ушул тарапты кароо керек. Демек тамыры ошол ата энеден келип жатат, учурунда зомбулук көрсөтүп, баласын уруп, таяк жеп. Эгерде бала эгер кичинекей кезинен зомбулукка көп кабылган болсо, анын денеси ал ошону эле туура деп эсептейт. Ал ошону туура деп эсептейт дагы. Ал зомбулук менен өскөн бала автоматтуу түрдө ошол нерсеге бара берет. Ошол эле кезде аялдар дагы, кыздар дагы эгерде кичинекейинен зомбулук менен өскөн болсо, ур токмок менен эгер өскөн болсо, анда аларга ур токмоктоо алар үчүн норма. Ал мисалы анын азыркы учурда мурдакы абалда кандай жашады деп сиңдилери чарчып атпайбы, мисалы. Ага чейин эле канча жолу уруптур, денесин көгөртүптүр, башын жарыптыр, өтө көп мындай жолу уруп сабап атканда дагы, аларга жөнөтүп атканда дагы, мисалы жеңгесине жөнөтөт экен, бир туугандарына жөнөтөт экен. Бирок эмне үчүн ошол кезде эч ким аракетке барган жок, же болбосо ошолор көрүп туруп ал нерсеге аракетке барышпады, же болбосо ал кыз ошондой келтекти жеп аткан кезде дагы, ур токмокко кабылып аткан кезде дагы эмне үчүн өзү ал жерден кеткен жок. Бунун аркасында аябай көп нерсе жатат да. Ал норма катары, эркек урат, эркек кол көтөрөт, баардык эркек кол көтөрөт да деген сыяктуу өздөрү дайым таяк жеп жүргөн энелер болсо, даже аны норма катары кабыл алышы мүмкүн. Анын атаң деле мени урган, көбүнчө ошентип кабыл алышат да. Атаң деле урчу, атаң деле ичкен,
мындан биз жашап эле атпаймынбы деген сыяктуу нерсе менен өздөрүнүн жашоосун балдарга тамгылап, мисалы ошол нерседе кош көңүлдүк мамиле кылышат да. Андан мурда дагы Казакстандын баягы болбодубу, анда дагы алардын дагы ушундай бир тагдырында канча жолу уртукмокко калганын, канча сабылганын, канча жолу жөнөттү, ата энесине, бир туугандарына жөнөтөт экен, мени ушундай сабап салды, уруп салды депчи. Бирок ошондо дагы алар карап отурду да, мисалы. Мунун аркасында биз баягы баланын чекесине чирткенге, кыздардын чекесине чирткенге акысы жок. Же болбосо чекесине чиртмек түгүл, катуу кыйкырганга, сүйлөгөнгө, алсыздарга сүйлөгөнгө, же болбосо аялдын аял экенин эркек балдарга кичинекей кезинен түшүндүрүүдөн баштоо керек аны. Мисалы, ошол деле бирөөнүн баласы да, туурабы? Ал бирөөнүн баласы, анан энелери мынтип айтып атпайбы? Ооба, аял киши тилин тыйбаса, андан мурда дагы болбодубу? Дагы бир блогерлердин арасында дагы ушундай. Анан ошол кезде, ооба, тилин тартпаса, мен акча таап атам десе, тилин тартпаса деген эркек урат да, ал урат да, дегендай сөздү эне айтып атат да. Ал эне деген өзү ошондой уртукмокко алынып жүргөн эне болгон үчүн ал нормаба, аял киши тилин тартпаса, эркек урат да, сабайт да, уруп коет да, өзүнүн тилинде турат да деген сыяктуу сөз ал өзү баягы норма деген деп кабыл алып атпайбы адамдар? Мисалы, кээ бир аялдар деп айтсак болот да. Аны эркекти тарбиялап аткан кезде, мисалы, эркекке айтуу, аны кичинекей кезинен психологиясы калыптанып аткан кезде бул алсыз, аялдарга сен эмне кылсаң дагы ал аялга күчүң жетет. Аялдарды сен ансыз эле уруп коесуң, ал ансыз эле сенден коркот. Балким коркконунан ар кандай аракеттерге барышы мүмкүн. Ошондон аялды аял деп кабыл алуу, же болбосо аялдын сүйлөгөнүнө эркек катарында аял сүйлөйт деп кабыл алуу. Аны хадистерде деле, мисалы, Пайгамбар салам айтат да, аялдар кабыргадан жаралган, анын баш жагында кыйшыктыгы деп көп хадистерде келет да. Аны түзөй албайсыңар депчи. Болору ошондой депчи. Ал аялдардын болору ошондой тууралуу аны кичинекей кезинен баштап эркектерге сиңирүү керек. Ал болору ошондой, аны түзөй албайсың. Эгерде сен аялды түзөйм деп аракет кылып аткан болсоң, демек өзүң аялсың деген сөз да эркектер. Ошону жеткирүү керек эркектерге. Ал өзү аял сыяктуу, аял мүнөздүү, аялдын гана тарбиясын көрүп, эркектин тарбиясын көрбөгөн, же болбосо атанын тарбиясын көрбөгөн эркектер көбүнчө ушундай нерсеге барышат да. Ал эненин гана тилинен чыкпагандай туура деп эсептеп, анан ошол нерсени туура деп кабыл ала берет да. Мисалы, урууну норма деп кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн болушунча балдарга ошол хадистерди түшүндүрүп, сен аялды түзөй албайсың, анын болору ушундай болот аялдын. Аял сүйлөп аткан кезде балким анын бир муктаждыгы кандырылбай атат, балким ага бир нерсе керек болуп атат, балким ошол кезде кучактап коюу, балким ошол кезде бир шоколад алып келип берип коюу менен эле аялдарды жайгарып койсо болорун аны эркек балдарга түшүндүрүү керек. Анан жана айтып атпайсызбы, ошол ургандарын жөнөтөт экен, видеого тартат экен, эмнеге ошол учурда эч ким жардам берген жок депчи. Аны ошол кээ бир соцсеттерден азыр байкап жүрөбүз да. Ошол кайнатасы деле эмнеге буга чейин кызыңарды карабадыңар деп кайра ата энесин күнөөлөп, мындай көңүл айткандын ордуначы. Бул деле оор тиет болуш керек. Эми кызын тарбиялап, ушул эрежеге жеткирип, мынакей аманатыңарды аманат кылып берип атабыз алга дегенде, ошол жакшы ойлоп алышат, бактылуу бололу деп алышат. Анан кийин эле ушундай болуп кеткен да. Бул учурда эми кимдики туура да, эми эки тараптан эми албетте катачылык бар. Аны эми ал болуп өтүп кетти да. Ал болуп өтүп кетти. Ал болгону биз талкуулоо эмес, ал ошол нерсени кантип алдын алуу керектиги менен иштегенде артыраак болот. Күнөө мында, же болбосо мында деп эмес. Просто биз алдын алыш үчүн, эгерде ушундай болуп, эгер кол көтөрүп аткан болсо, же болбосо өзүн кармай албай аткан болсо ал эркек, же болбосо анын аркасынан балким ичкен да болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Көбүнчө ошо чеге албаса керек деген сыяктуу да сөздөр ошол жерде бар экен. Себеби деген ал күйөө баласы чегет окшойт менин оюмча. Көбүнчө ушул нерсеге алып бараткан дагы ичкилик, же болбосо тыюу салынган нерселер турат да. Ичип алуу, чегип алуу, ошонун аркасында көбүнчө өлтүргөндү карап байкап көрсөңүздөр, ичип алып, же болбосо чегип алган учурда болот. Ушундай учурда болуп атат. Алар өздөрүн кармай албаган абалда. Аны биз эми өтүп кеткенди талкуулоо
өтө оор деп айтсак болот. Анын күнөөлүүн тапканда эч нерсе чечилбейт. Бүттү ал өлүп кетти. Болгону аны алдын алыш үчүн эмне кыла алабыз, же болбосо аны болтурбаш үчүн эмне кыла алабыз десек, биз балдарыбызга туура маалыматтарды берүү, балдарыбызга туура тарбия берүү, же болбосо кыздарыбызга дагы ошол нерсе норма эмес экенин, эгерде ушундай бир абалга, кандайдыр бир абалга барып аткан кезде, же болбосо күйөө бала менен деле сүйлөшсө болот да. Мисалы, турмушка кызыңды берип аткан кезде күйөө балага кызыңдын мүнөздөрү боюнча толук маалымат берип, ошол эле кезде ошондой абалда кандай аракеттер менен кантип, кандай аракеттер ал кызыңа жагымдуу болот, ошолорду балким кызды бере элек кезде айтканда өтөт да балдарга. Ошол кезде айтып коюу дагы өтө жакшы жардам берет деп ойлойм да. Мисалы, алып алганга чейин, эгерде менин кызым ушундай, эгерде ушундай учурда сен мондай аракетке барып койсоң, бир шакат эле алып келип берип койсоң, булар деген өзү эле токтоп калат. Сен анын өчөшү менен сен үй бүлөңдү жогото алышың мүмкүн деген сыяктуу алдына безопасность коюп, алдын ала ушул нерселер баары айтылса, жеңилирээк болот деп ойлойм да. Мисалы, биз деген азыркы учурда ушундай аракет кылып атабыз, эми буюрса болобу болбойбу. Ар бир кыз турмушка чыгып атканда, бала үйлөнүп аткан кезде экөөсүнүн тең үй бүлөлүк мындай кандайдыр бир ушул экөөсү үй бүлө курууга даяр деген сыяктуу мындай психологиялык сабактардан өтүп, андан кийин баш кошсо дегенчи. Ошону көптөн бери айтып жүрөм. Буну жасаш мүмкүн эмес Кыргызстанда деп айтып атышат, бирок азыр бизде дагы башка дагы бир мугалимдер менен сүйлөшүп, ошол нерсени бир амалга ашырсак деп ойлонуп атабыз да. Ошондой сыяктуу негизи сабактар сөз керек деп эсептеп атам да. Эркектерге дагы, кыздарга дагы. Эркектер кыздардын психологиясын түшүнүү керек, аялдарды түшүнүү керек. Аял деп кабыл албаса, аялга мындай аял сыяктуу, эркек эмес, аял сыяктуу мамиле кылса, жашоодо ушундай нерселер боло берет. Бири-бирине тирелишип, бири-бирине өчөшүп деген сыяктуучу. Түшүндүм. Эми азыр зордук зомбулукка барган сайын эле күчөп атпайбы? Кыздар кордолуп атат. Анан мунун эми жазасы деле болуш керек да бар эркектерге. Эми мындан ары кылбай тургандай болуп, кол көтөрсө мындай болуп камалып кетет деген сыяктуучу. Жок, анын жазалары бар да. Ал жазалар бар. Ал жазаларды коркутуп айтып атпайбызбы? Айтып атпайсызбы? Аны жазалар менен коркута албайсың да. Ал кезде ошол учурда ал өзүн билбеген абалда жасайт аны. Өзүнүн акылын же болбосо башкара албай калат. Камалсам дагы, өлсөм дагы мен баары бир ушул нерсени да аткарышым керек деген абалда болот ал учурда. Ал учурда мисалы түрмөдө аялдардын түрмөсүндө 70%, 80% аялдар күйөөсүн өлтүрүп түшкөндөр экен да. Алар өлтүргөндөн кийин түрмөгө түшөрүн билет. Бирок ошол учурда аны кызыктырбай калат да. Ошол учурда мен түрмөгө түшөм го деп коркпойт ал учурда. Ал учурда ошол муктаждыгын ушунда мен өчө алышым керек деген сыяктуу, же болбосо өзүн мындай билбеген абалда ал нерсени аткарып коет, кылып коет. Ошон үчүн биз аны коркутуу менен, же болбосо камалат, же болбосо муну деген өлтүрүш керек, же өлүм жазасы ал нерсени, ал абалды токтото албайт. Кийин ошол кылганына өкүнүшөбү ошол адамдар? Ал өкүнүшү. Ал кийинки учурда мисалы кээ бирлери көбүнчөсү ал учурда что билбей калат өздөрүн, акылын билбей калат. Өзүнө келген кезде ошондой абалда болуп калышы мүмкүн. Албетте өкүнөт. Анан кээ бир кишилер бар, билип туруп, бирок эмне болсо болсун, камаса сенин аркаңан мен камалып да кетсем даярмын деп туруп ошол нерсеге барат. Ошол учурда эмоциясын контролдой калганын аркасында болуп атат да. Муну ошондон айтып атам да. Бала толук эмоционалдык тараптан жетилиш үчүн ал кичинекей кезинен баштап нормада, эмоционалдык тараптан нормадагы балдар чоңойду менен гана ал нерсени токтото алабыз. Анан плюс дагы токтотуш үчүн ар бир адам өздөрү башкарганды үйрөнүү. Эмоция менен эле от калып калбай, мындай акыл, интеллектуал тараптан өсүү, руханий тараптан өсүү, Кудайды табуу. Ошол нерсе мунун баарын токтото алат. Түшүндүм. Анан бул жерде эки тараптан эле эмес, башка үчүнчү тарап, канеже, кайынжурт деген сыяктуулар да болуптур да ортодочу. Негизи эки тараптын тең киришпей жашаганы жакшы болобу? То есть эки адамдын үй бүлөсүн баштап ал экөөсүнүн кыздын мисалы кайынжелери, башкалары деген сыяктуу. Ал бизде ушундай менталитет, биздин чөйрө бар го. Алар кайынжелер мисалы келинге кийлигишпеш керек, алардын өзүнүн чек арасы бар, же болбосо өзү күйөөсүнө чыкты, күйөөсү экөөнүн жашоосу бар деген сыяктуу кабыл алуу. Биздин мамлекетте ал нерсеге деңгээлге жете элекпиз. Бизде балким бир чөйрө, балким бир коом, балким бир айыл, балким бир шаар болушу мүмкүн. Алардын ошол чөйрөдө ал нерсе норма болушу мүмкүн. Мисалы келин келгенден кийин
ал келинге баардыгын кийлигишүүсү, баарынан келип анын үстүнөн үстөмдүк кылуусу, ал күйөөгө эле тийбей кайнэжеге кайненеге баарына кошо тийгени алардын чөйрөсүндө норма болушу мүмкүн. Алар норма эмес, бул келиндин өзүнүн жашоосу бар деген сыяктуу кабыл алышы үчүн ал адамдар өздөрү билимдүү же болбосо өнүккөн, өздөрү эмоционалдык тараптан, акыл интеллектуалдык тараптан өскөн кандайдыр бир билимдүү адамдар болуш керек. А бизде билим деңгээл төмөнүрөөк болгон үчүн ал нерсени дагы биз жөн эле туруп алып токтотуш керек, келин өзүнүн жашоосу бар деген нерсе менен токтотуп кое албайбыз. Ар бир адам аны өздөрү иштөө керек. Ар бир адам өзү мунун жашоосуна кийлигишүү менен ал кайнеже деле ырахат таппайт. Себеби ал кайнежелер деле келиндин ар бир жашоосун эмне болду, апа сага тамак жасап берди, эмне болду, сен күйөөңө тамак жасап бердиңби дегенде адам үчүн оор да. А сен өзүң тынч отурган жашооңа өзүң бир нерсени кошуп атпайсыңбы? Бирөөнүн жашоосун киргизип алдың. Бул тарапта, бул учурда кайнежелер деле өздөрү депрессия абалында, өздөрү мындай аябай кыйналган абалда бул жерде. Плюс деген ал келин дагы кыйналган абалда, эркек да кыйналган абалда. Баардыгы өздөрүн кыйнап, кыскасы жашоодо өздөрү бири бирин өлтүрүшөт да мындай учурда. Билинбеген абалда булар жашоонун ырахатын сезбей, илим билимден аркада калып, коомдо дагы орду жок болуп, булар ички кагылышуу менен, үйүрдүн ичиндеки кагылышуу менен эле жашоодо ошентип өтүп кетишет. Анын үчүн биз эми ал абалдан чыгыш үчүн кайра эле өспөнү, китеп окуу, аң сезим тараптан өсүү, руханий тараптан өсүү, Кудайды табуу, адам алектенген нерселер болуу керек да, билим тарапта. Бул жерден маек токтотолу. Кийин дагы буюрса, балким жашообуз дагы да жакшыраак өзгөрүп, аялдарды сыйлаган эркектер саны көбөйөт. Жаңы муун өсүп келе жатат. Буюрса жакшы үмүттөрүбүз бар. Сизге да келип бергениңизге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда бизди кийинки подкасттардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.